бир калп эле алайда отуруп алып бирөө врачмын деп элди алдап атат экен. Ошол айтышы боюнча алоэ ичсе адам өлүп атыптыр имиш. Азыр анан алоэ көп ичип алып передозировка болуп өлүп калды депчи. Мен азыр бул видеодо доказать этип берем. Жалганчы бети жок көкмө экенинчи. Анда ошо кантип доказать этем. Короче, могу алоэ. Вот окуп алгыла. Алоэ вера деп турат. Forever алоэ berry деп турат. Бул жаңы, муну көрдүңүздөр, жап жаңы. Буну пломбасын ачыш керек. Бул америкалык продукция. Алоэ тууралуу сонун пайгамбарыбыздын хадистери бар. Алоэ пайдалуу, алоэ бул ден соолуктун, то есть алоэ бул ден соолук депчи. Көрдүңүздөр, ачтым, куюп атам. Олтуруп коюнчу. Эч качан бадыдан адам өмүрүндө эч жерде эч качан өлгөн эмес. Аптечный дарыны көп жеп алсаңар, аптекада дарылар көп жеп алсаңар өлүп каласыңар, Вот, бадыдан эч ким өлгөн эмес. Бады бул bundan нары өмүр бою адамдын жанында болот, потому что бадсыз адам жаша албай калат кийин. Да, там химикат, дарылар, аптечный дарылар, больница керек, да, керек. Срочный бирде эме болгондон сакта адамды больницадан чыккандан кийин реабилитация деген понятие бар, то есть ден соолук, организм өз ордуна келиш керек. А вот бады менен как раз өз ордуна келет и бады адамды оорутпайт. Оорубаш үчүн. Мына, бу жерде 0,5 азыр. Да, кисло-сладкий да дамычы. Так, дагы ичип атамын. Санжар айтып атпайбы, 3 жылдан кийин өлөсүңөр депчи. 2013төн бери ушинтип ичемин. Акчам кеңир болуп калганда 2,5 миңге алып ичемин. Конечно, мен бизнеске келгенде алоэ 600 рубль болчу. Азыр инфляция менен алоэ кымбат. İçime толуп калды. Суучу. Жана эле кола ичип келип алдым эле. Түгөндү, көрдүңөр, түгөндү. Вот. İçine калтырып койдум. Анткени деген, Санжар ошо эмне деген, омега 3син жесе өлүп калат деген. Мына. Arctic Sea бул омега. Омега 3 балыктын майы жана омега 9 бар бу жерде. Ушунчаны алдым. Балык мен кичине калды, кала берсин, Мына. Мына көрдүңөр, көп болуп атат. Ушуну мына. Дамы жакпайт. Деп туруп, капсуланы чайнап ичиндеги майын ичип салдым. Көрдүңүздөр, ичип салдым. Болуптур. Сен до конца ичпедиң деген суроо болбосун дагы. Шуну чыгарганын кайра жутуп салайын, 5 минут болуп кетти азыр кичине. TikTok'ка батпай калат. Блин, бул май да, негизичи май. Азыр капсуласын чайнап дүкүрүп салдым. Оозум эми балык жыттанат. Ишенбесеңер келип оозумду жыттап көргүлө. Bir gün 2 gün май жыттанат. Май. Ошон үчүн капсула менен буну чайнап жебеш керек, буну жутуш керек негизи. Болуптур. Да, экөөнү монтип эле жутуп салыш керек. Чайнасаңар балыктын майы кадимкидей сезилет. Ошо достор, конечно, бизди көрө албай, биз аябай сонун акчалар табабыз, бизнес кылабыз, чет мамлекеттерге саякатка чыгабыз, адамдар көрө албайт. Ошончу. Все, болду. Ушинтип мен, конечно, күндүк эмес, но мен 10 жылдан бери алып колдоном.